Анан мэр боюнча болсо дагы мэр келген мага приемго, ошо мэрликке мындай претендент болуп кетип атам, ушундай деп келгенде эми кабыл албай койбойсуң да. Кабыл алдым, сүйлөштүм. Жакшынакай идеялары бар балакен. Өзү мындай бир максаттарын айтты, пландарын айтты, жакшынакай пландарын айтты. Шаарды өнүктүрүү боюнча, шаардын өзүнчө банкы болуш керек, муниципалдык банк болуш керек деген ушундай бир жакшы эмелерин айтты. Анан мен бир эмес эки жолу сурадым. Артың тазабы десем, жок, мен эч кандай немем жок, таза артым деди. Анан мындай мурда мамлекеттик кызматтарда иштебеген экен, ушу шаар ичинде ушу жалаң мындай курулуш тармактарында өзүнүн жеке менчик үйлөрүн салган, ушундай шаарды өнүктүрүүгө салымын кошкон бала экен. Анан эми ал айткан жок, мен бир диги адвокат аялды тоголото урдум эле, анан артымда ушу бир квартира талашым бар эле деп. Болгону ошол аялды бир урган экен. Анан квартира боюнча бир талаш маселеси бар экен. Мунун баарын кеч билдик. Ошол баягы мэр кылып койгондон кийин эле анан баягылар чыга баштады да. Чыга баштаганда эле анан мен өз оюмду интернетке жазып койдум. Эми аял кишини ошончолук урган адам эми бул мэр болуп барышы бул моралдык жактан да туура эмес депчи. Бул эми туура эмес. Репутациясы бузулган адамдар мамлекеттик кызматтарга барбаш керек деген эле ой пикиримди жаздым. Анан эртеси башка мэр барып туруп калды. Эми бул жерден мындан трагедия көрүштүн кереги жок. Анткени керек болсо кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмашыш керек, эгер туура эмес келсе. Мисалы Грузия реформа жасаганда Грузияда жума сайын кадрлар, министрлер алмашылган. Керек болсо ошол Саакашвилинин жакын достору, чогуу ошол революция жасашып келип отуруп, мына биз отурдук деген кадрлары камалып кеткен. Ондогон кадрларын камап түрмөгө отургузуп, жума сайын алмаштырып министрлерди, анан реформа жасаган. Эми мамлекетте реформа жасайм десең, ошентип жасалыш керек да. Азыр биз эми кадрларды даярдап өстүрүп, жаш кадрларды, анан аларды министрлик должностка чейин, баягы бийликке чейин, тактыга чейин жеткириш үчүн 5 жылдаган, 10 жылдаган убакыттар керек болот. Биз ага чейин жөн эле карап алакан жайып отурбашыбыз керек да. Ошо бүгүнкү бар колубузда бар кадрларыбызды алып барып ошол кызматтарга коюп, аларды иштетишибиз керек.